Саламатсыздарбы жалпы телекөрүүчүлөр, сааттын жебеси 9, демек бул учурда музыка телеканалында Сону шоу программасы башталды. Сиздердин кызматыңыздарда алдыдагы 1 саат бою мен Мерим жана ошондой эле биздин кесиптешибиз көптөн бери көрүнбөй, бирок бүгүндөн баштап сиздердин кызматыңыздарда болмокчу кесиптешим Арген. Ала кесиптештер айтасыз, кутмандуу кошо кечиңиздер менен сүйүктүү кыргызстандыктар, бардыңыздар менен бүгүнкү күндө түз эфир аркылуу көрүшүп турганыңызга, амандашып турганыңызга абдан кубанычтабыз. Кесиптештер айткандай эле 1 саат бою биз менен болуңуздар. Себеби дегенде, студиябыздын коноктор өзгөчө коноктор келип отурган учуру, себебин айтып турган болсок, сахнабыздын төрүндө өзгөчө үндүү, өзгөчө аткаруучулар, көптөгөн хиттерлардын аткаруучусу жана жаратуучусу, жаштарыбыздын да караларыбыздын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Улан Осмон уулу, бул мырзаны буга чейин колунан гитарасын түшүрбөй жүргөнүн көргөн болсоңуздар, алгачкы жолу Сону шоу программасында гитарасыз керемет чыгармасын аткарып даярдыгында турат. Анда эмесе сиздер үчүн жаңырсын, жеке эле Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда дагы популярдуу болуп жаткан бүгүнкү күндүн хити "Сүйө беремин". Чоң көрөлү достор. Sızıp ötüp жатса da seni kütüp veremin, seni kütüp veremin. Taqdırыбыз кайчы болсо да, сагынычка сезим толсо да, seni сүйүп veremin, seni сүйүп veremin. Sen жөнүндө жаман айтса да, кызганычым толкуп тарса да, Чабалар болсын. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыңыздар керемет дегеле азыркы учурда кыргыз жергесинде дегеле казак элинде дагы өтө мыкты деңгээлде популярдыкка ээ болуп турган "Сүйө берем" аттуу чыгармасына бардыгыз күбө болуп окшойбуз, Ооба, ал эми барыңыздар күбө болгондой, студиябыздын коногу Улан Осмон уулу, андыктан биз бүгүнкү маегибизди баштай берсек, Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Саламатсыздарбы деп сүйлөшкөндө да ушинтип сүйлөп калсам. Бул күндүн хити болуп атпайбы чынында? Биз эле эмес, жалпы телекөрүүчүлөр дагы кошулуп ырдайт болуш керек. Баарыңыздарга кутмандуу кеч. Сиздер да амансыздарбы? Баарыңыздарды тең. Сиздер менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Анан Улан мырза, чындыгында өзүңүз айткандай эле бүгүн биз да сизди көрүп аябай толкундап, кубанычтуу болуп турабыз. Себеби дегенде азыркы өзүңүз аткарып өткөн чыгарма аябай популярдылыкка ээ болуп турат. Анан бүгүнкү маегибиздин башында эле сөзүбүздүн башы ушул чыгармадан башталса деп турабыз да. Себеби дегенде бул эми чыгарма кандай жол менен башталып калды, деги эле чыгарма кимге таандык болду, обонун сөзү деген нерсе бар. Эми сизди билебиз, обончу катары. Анан сөзүн ырдын тексти да болуп аткан сөзү. Ал кимге таандык, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Бул ырдын сөзү Айбек Жумабеков деген досум бар өзүмдүн чыгармачылыкта.
актер өзү негизи ал актер жигит. Анан ушундай сөз жазуу боюнча да өзүнүн таланты бар. Анан мен буга чейинки чыгармаларым менен деле ошол Айбек досум менен кеңешип, ошол Айбек досум менен биргеликте иштеп, ал жазып жөнөтөт. Мен болсо ошол айтам, досум болбой атат. Могул жери оор болуп калып атат. Бул жеринде бир аз жеңилирээк сөз керек, бирок көбүрөөк маани камтыш керек деп айтып. Акылдашып турдуңуздар. Ушинтип жазганбыз да. Дагы эле ошондой. Ушул чыгарманын суроонун үстүнө дагы бир суроо кошкусу келип атат. Ушул чыгарма канча убакытта жаралды өзү? Бул 6 ай ичинде жаралды. 1 жылга жетпеди, бирок 6 айдан 6 ай убакыттан ашты. 6 ай убакыттан ашты. Сөз обон надал келиш үчүн мен негизи биринчи обон жазганмын. Анан обон жазып, кийин ошол сөзү менен кеңешип, ар убакыт өткөн сайын ошо жаңыдан күнүгө 1 саптан 2 саптан идеялар кошулуп, мындай болсо, мисалы, кандай болсо дагы ошол сүйө беремин дегенди кантип жеткизсе болот деп ал досум айтам. Анан ал досум өзүнүн оюн айтып ушинтип олтуруп, бышып бүткөнгө чейин ошо 6 ай убакыт өттү. Негизи эле баягы ыр жаратууда, чыгарма жаратууда алгач обонун жарата аласызбы? Ооба. Ар кимде ар кандай, мисалы, кээ бир адамдар даяр текст табат, анан ошол даяр тексттин үстүнө обон жазат. Обон жазып коюшат. Мен биринчи кайрык чыгарып алып, анан ошол кайрыкка айрым саптары баягы кайрыкты мындай ырдап келатканда жана на деп келатканда сүйө берем ошого окшогон бир эки кайрыгын кармап алгандан соң анан баягы ушуну жазсак мындай бир жакшы болчу да экен деген ойлор келет. Анан кийин ошол сөзүнө көңүл бурабыз да. Демек сиз боюнча баягы кээ бир ошо сиз айткандай эле баягы биринчи ырдын сөзүнө маани берип туруп, сиз сөзүн жазгандан кийин обон өтөт эмеспи? Демек сизге биринчи обону жеңилирээк болот окшойт, обон баштаганда. Мен өзүм обончу катары мында көп ырдайм, жөн эле гитара менен деле отурганда мынтип бош отурган кезде кайрык издеп, ошол кездерде келип калат. Анан ошол обонду кармап алып туруп, анан кийин ушул обонго сөз жазыш керек деп. Даяр сөздөр көп экен негизи. Аябай көп экен, китептер да көп экен, бирок негедир менин көз карашым боюнча ошо биринчи обон иштеп, анан сөз жазган ыңгайлуу мага. Ушул чыгарма жаралып атканда, жаралганга чейин чыгып атканда ушунчалык популярдуу болот деп бир ой болду беле? Ооба, болгон. Максатым деле ошол болчу. Мисалы, чыгарынан мурун, мындан мурунку Доке деген достор жөнүндө аткарган чыгармамдагы ошо чыгарынан мурун өзүмдүн чөйрөмдө өзүмдүн досторум бар. Ошолор менен кеңешемин. Анан алар айтат, негизинен популярдуу болоруна бир аз көз жеткен чыгарма болсо, анан кийин чыгаруунун амалын көрөбүз да. Жакшы экен анда. Жакшы, айтып атпайбызбы, бүгүнкү күндө баягы бул чыгарма Кыргызстанда эле эмес, казак жергесинде дагы өзүнүн популярдуулугун азыркы күндө көрсөтүп келе жатат. Анан кийин баягы казак элине кандайча жетип калды? Казакта белгилүү болгон Серик мырза аткарып жүрөт чынында. Кандайча барып калды? Билбейм, интернет желелери менен барды. Анан алар угуп жактыргандан кийин байланышка чыгышты. Байланышка чыгып аткаралы деп. Анан мен макул дедим, ошону менен аткарып чыгарышты. Ошондой. Анан бирок ал жактан жүрөк жылытар бир жакшы мен үчүн кубанган нерсем ошо Кыргызстандан ырдаган бауырымыздыкын уккула деп. Оригинал жакшы чыгыптыр деп комментарий бергендигине ыраазымын. Казакстан элинен дагы жазып атышат ушинтип. Ошондой. Анан аткаруучуларга дагы рахмат. Ошентип менин эмгегимен өзүр алып, баалап, ушинтип ырдаганына мен ичимден аябай чыгармачылыктын баягы мөмөсү ушул деп ойлоп калдым. Кимдир бирөө ошол сенин чыгармачылыгыңдан пайдаланса, бул чынында жандын рахаты. Анан бул өзүбүздүн маданиятыбызга дагы бир салым болот экен, ошого дагы кубандым. Ошол. Ооба. Баягы кесиптеш айтып коет эмеспи, казак-кыргыз бир тууган депчи. Баягы азыркы күндө биз билебиз, казак нырлары менен кыргыз нырлары билбей каласың, кээде бул кыргызча эмес беле дейсиң, кээде баягы казакчарды угуп тескерисинче ойлор кетет да. Чынында бул дагы ошондой болду деп ойлойм. Баягы мааниси бир да барыбир. Казактын кыргыз тышына өрөт, кыргыздыкын казак тышына өрөт дегендей. Анан баягы казак элинде кандай суроо талаптар болуп атат? Эми суроо талап ушул жакшы экен, аябай сонун болуптур, жакшы сын пикирлер. Анан пока суроо талаптар деле болгон жок. Көбүнчөсү ушул ырды бир нече аткаруучу чалып сурады. Мен ырдай берейин. Кантип тандап бердиңиз Серик мырзага? Iya,
Серик мырзага азыркы аткаруучусуна казактардын. Ал чалды, экөөбүз байланыштык. Мен Казакстандан ушундай Серикмин деди. Алдыңыздан өттү. Алдыман өттү. Көрүп жүрсөң керек деп. Анан биздин аткаруучулар менен дагы дуэттери бар экен. Анан мен негизи мындан мурунда уруксат албаса деле, албай эле ырдап алса эмне кылмаксыз деп сурагандан уруксат албаса деле макул болмокмун. Кантсе да сиздин автордук чыгармаңыз таанылып атпайбы? Ооба, автор бойдон кала берет баары бир. Анан билесизби, Улан мырза, баягы бизге студиябызга келген кыргыз эстрадасында көп ырчылар бар азыркы учурда. Анан ушундай сиздин ырыңызда мисалы Казакстан жергесинде ырдап атса, кээ бир биздикилердин дагы башка ырчылардын дагы ырларын сатып алгандар бар. Сиздин сатып алып сунуш күчтүүбү? Же жөн гана мындай эле ырдаган эле? Жөн гана. Эч кандай соода, эч кандай нерсе болгон жок. Ооба, жөн эле сурашты. Анан башында мындай бул чыгаардан мурун дагы сурашканда угузгандаргачы, анан чыкканга чейин. Мен башында бир ойлонуп аткам, берсем берип сала берет окшойм деп, анан жок, андай болгон жок. Анан өзүм аткарып алгандан кийин уже болду, анан кийин уже бар. Уже элдер ырдай берсин, сурабай эле ырдай берсин. Ыраазымын. Жакшы. Анан көпчүлүк баягы чыгарма жараларда дагы адам баласы көбүнчө ырчылар айтат, баягы башыбыздан өткөн нерсени чагылдырабыз депчи. Жан дүйнөбүздөн жашап өткөн нерсени чагылдырабыз деп. Деги эле ушул чыгарманы жаратууга эмне түрткү болду ушунчалык? Мүмкүн ичиңизде бир кандайдыр бир жеткире албаган бир оюңуз бар эле, ыр түрүндө жеткирейин дедиңизби ушул нерселерди? Жашоодо бардык инсан сүйүүгө кабылат да, мисалычы. Бардык инсандын жашоосунда бир сүйүү болот. Мен дагы ошол себептер жан дүйнөмө түрткү болгон үчүн жазганмын десем болот. Биринчи кадам да, анткени ар бир ырга өзүнөн өзү илхам келип турат, мисалы учурга жараша. Досторумду сагынып турган кезде ошол достордун кадырыны баягы билбей турган кезде ошол Доке деген чыгарма. Мен өзүм досторума таарынып жүргөн кезим. Анан ошондой кездерде чыгып калган эле. Бул ошол менин жан жүрөгүмө берген ошол үй бүлөмдүн сүйүүсү аркылуу чыгып келген. Негизи бул үй бүлөлүк чыгарма. Үй бүлөлүк чыгарма. Келинчеги аялына, аял келинчегине дегенде мен да ошол өзүмдүн үй бүлөм үчүн жазганмын. Өзүмдүн бүлөмдө ошол өзүмдүн татынакай келинчегиме арнап жазганмын. Байкасак негизи эле баягы лирикалык, жай ырларга жакынсыз. Анан берүүңүздө айткан экенсиз, баягы элдин кызыкчылыгын көбүрөөк карайм депчи. Элдин кызыкчылыгын сөзсүз эске алыш керек. Мисалы кандай деп оор сөздөр азыркы мезгилдерде аябай баягы адабий сөздөр менен ушундай жеңил обонго салынып аткарылган чыгармалар мааниси болбой калат экен да. Наоборот, азыр жеңилдикти издеш керек. Мисалычы сөз жазууда же болбосо чыгарма изденүүдө. Билбейм эмне үйрөттү элди, может TikTok үйрөткөндүр, баягы кыска сүйлө, кыска ырда, кыска мындай кыл деген баягы Союз экеде ушинтип айтып күлдүрөт, шашылып калдык депчи. Анан ошол обондорубуз деле ошинтип кээде мен өзүм элди көбүрөөк ойлогон жагым ошол өзүм аткарууда көбүнчөсү ошол оор чыгармаларды жакшы көрөм. Эл үчүн мен ошол журттун табитин ойлоп, элдин табитин ойлоп, жеңил обондорго көбүрөөк басым жасап коем, мисалы. Ошондой жагынан. Анан актуалдуу эмне болуп атса, жашоодо эмне учурда актуалдуу болсо ошол. Ошого басым. Ошого басым. Азыр элдин баары ушул нерсеге чаңкап турган экен. Ошол вактыга жараша биздин да эмгегибиз өзүргөрүп, мынакей азыр эл ушул ырдан рахат алып аткан учуру биз ошон үчүн максатыбызга жеттик деп ойлойм. Анан төмөдө өзүңүз айткан болосуз, баягы жеңил нерсеге караш керек депчи. Буну кандай биз түшүнсөк болот? Жеңил деген азыр көпчүлүк баягы чоң эмгек сиңирген артисттер болсо айтып калат атпайбы, жаштарга көбүнчө эле жеңил жилип ырларды жазып калышты. Музыкасына түшүнсөң, сөзүнө карасаң мааниси жок депчи. Ооба. Анан бул жагын кандай кылып биргеликте эме кылса болот? Аны деген эми азыркы мисалы аң сезими жаштардын мисалы мен өзүм эле балдарым деле үйдө же болбосо ушу азыркы өсүп келаткан жаңы муун келечек такыр кыргызча ырдан алыстап жанагындай орусча Мияги жана башка ошогон делай плотно брат бали караганда эми ушундай кыргызчалар чыгып турса ортодо бул көпүрө ырлар мисалычы кыргызча десең кыргызча да болуп кетет, кыскача десең кыскача да болуп кетет. Анан эң башкысы ошол сөзү элге жакты.
сөзүнө эл аябай маани беришти да, баягы тиктоктон байкап отурдук. Анан демек элге ошол нерсе керек экен да. Азыр чыкты, уже чыгары менен ошол нерсени балким элге жетпей аткандыр мындай маалыматтар. Эми башка улуу агаларымдын көз карашы менен мен албетте сүйлөй албаймын. Анткени мен өзүмдүн тармагым менен, өзүмдүн музыкага болгон аң сезим түшүнүгүм менен келатам. Мен жогорку билим алуу үчүн жогорку окуу жайларга тапшырганга мүмкүнчүлүгүм болгон эмес, окуган эмесмин. Ошондуктан өтө жеңил караганда болбойт. Өтө жеңил караганда эми ошол жанагындай бир нерселерди жана эме кылыпчы, жаман нерселерди үндөп, жаман нерселерди айтып ырдагандан көрө ушундай нерселерди айткан менимче азыркы замандын талабына жооп берет. Туура болот деп ойлойсуз ошондой. Анан дагы бир суроо болсун Улан мырза. Сүйө берем аттуу ушул чыгармаңызга клип тартайын деген ойлор барбы? Кудайым буйруса кандай болуп атат? Кийинки келгенде клибин ала келем деп ниет кылып атам, себеби баягы сөзү өзү айтып турган ырларга клип тартыш кыйын экен да. Ооба. Бардыгын өзү сөз менен түшүндүрүп турган, мурунку чыгармаларымда эле бир экөөсүнө түшүндүп клип тартылбай калган. Мындай жөн эле туруп, анан баягы банальный кыз менен жигит жетелешип, мындай тартып койсо деле болот экен. Бирок эми мен өзүмдүн ошол чөйрөдө эмгектенген жамаатым бар. Өзүмдүн ошо менин да чыгармачылыгыма баягы серьезный көз караш менен бойлойм, мындай бир дос сага мындай тартышыбыз керек, сапатка жакшылап көңүл бурушубуз керек, сценарийни жакшы жазышыбыз керек деген баягы сценарийдин үстүндө да башка туруу кыйын экен. Айрыкча ошол сөзү менен обону өзү айтып турган ырларга клип тартыш кыйын экен. Ошон үчүн досторум ошонун үстүнө баш катырат. Мен болсо ыр жазып берип коем ушундай. Эми Кудайым буйруса клипке съемкага биринчи кадамдар башталган. Жаз дагы келип калды, мынакей аба ырайы да сонун болуп, азыр сыртта көктөмдө жашылдан сонун болуп келатат. Кудайым буйруса ушул Рамазан айларына жеткизбей чыгарсак деген ниетибиз бар. Эми Кудайдын оюңуздар бар экен, жакшы, Жакшы. Анан баягы ушул Сүйө беремин чыгармасы Казакстанда ырдалып жатат деп айтып калбадыкпы? Башка ырларыңызга дагы сунуштар түшүп атабы Казакстандан? Суромжолор балким. Шам жагалы. Станыбек Курбантаев, Рустам Аташев, Аттокуров агаларыбыз ырдап жүргөн, Рустам Аттокуров агем ырдап жүргөн бул чыгарманы кезинде казактар которгон негизи. Аны да которгон. Анан Доке деген жана жашынган дос бар деген аны да которушту, бирок чыкпай калды да. Чыкпай калды. Эле өзүңүз гитараны коштошунда 1-2 нотаны терип калгандан кийин жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөр да күтүп калыш керек ушул чыгарманы. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда алдыңыздарга клипти жаңыртардан мурда жаныңыздарды, жубайыңыздарды бир кучактап, жүзүнөн бир сүйүп туруп анан ушул клипке өтсөк туура болот го эми. Улан Осмонов уулунан жаңырсын, Шам жагалы. Бардыгыңыздарды чогуу көрөлү. КТРК музыка телеканалында Сону шоу береси жаркын маанайда, сону маанайда өз эфирин улантып эмек жардак телекөрүүчүлөр. Андыктан бардыңыздар дагы бир жолу бизге жакыныраак чакырабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн студиябыздын коногу көп кырлуу талант, аткаруучу, обончу, деги эле жигитке 70 күнү ыраазы кылат деген дал ушул инсанга таандык болот десек дагы адашпайбыз. Улан Осмон уулу бүгүн бизде конокто. Ал эми учурда болсо биздин коногубузга даярдалган атайын блиц суроолорубуз бар. Улан мырза, биз азыр сизге суроолорду беребиз. Сиз болсо колдон келишинче батыраак жооп бересиз, э? Батыраак, так, алдамай жок. Жарайт. Алгачкысын эле сүйүүдөн баштагым келип атат. Сүйүү сиз үчүн эмне? Сүйүү мен үчүн барлык, сүйүү мен үчүн ынтымак, сүйүү мен үчүн бейпилдик, сүйүү мен үчүн жылуулук, сүйүү мен үчүн сулуулук. Негизи ар бир жакта сүйүү болот экен, бирок сүйүү деген бул ар тармагынан мен өзүмдүн баягы жеке инсандык сүйүү боюнча сурасаңыз, анда сүйүү бул кайталангыс сезим деп ойлойм. Бир берилгенден кийин башка берилбей кала турган дагы бир сырлуу сезим. Сүйүү бул бардыгына бериле бермеген өтө баалуу сезим. Бул сезим бардыгында эле, бардык эле үй бүлөлөрдө жашабайт. Ошондуктан кимде сүйүү бар болсо, ошол сүйүүгө сөзсүз ыраазы болуш керек экен. Сүйүү бул кайталанбайт. Бир эле жолу берилет. Анда дароо эле чыгармачылык сиз үчүн эмне? Ырчылык негизи эле. Чыгармачылык бул изденүү, эргүү,
ошол экөө да. Изденүү анан эргүү. Ошонун аркасында анан жакшы нерсе. Ырдап туруп анан кийин эргүү алып изденип ырдап. Бул роддом кадимкидей эле. Төрөт үйү баягы жүрөктүн төрүнөн баягы сүзүп чыккан, толгонуп чыккан жана булак сымал атылып чыккан огондорду бапестеп, багып, анан кадимкидей ошо элге тартуулап, бул чыгармачылык жан дүйнөнүн иши, жан дүйнө менен байланыштуу. Жакшы, кийинки сурообуз. Чыгармачылыкта өз ордуңузду таптым деп ойлойсузбу? Ооба. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин. Бирок негизги максаттарыма жете элекмин. Бул репетиция. Ооба. Элден жашырган кандай таланттарыңыз бар? Элден жашырган көп таланттарым бар. Көп эле таланттарым бар эми. Кайсы бирин айтайын дебейсизби? Ооба, аябай эле көп чын. Алдыга план коюп жашообу же баягы буйруганды деп жашашат го, ошондойбу? Алдыга тобокел кылып жашоо, менимче. Тобокел кылып жашоо анткени эртеңки күн табышмак. Максаттар жүрөктө жашаш керек, ниеттерде жашаш керек. Бирок адамдын ошол эле учурда алсыз экендигин унутпаш керек экен. Өзүнүн алсыз экендигин, бул күнгө жетпей калуусу мүмкүн экендигин да унутпай, эки жагын тең ала жүрсө, менимче салмактуу жумуштун натыйжасы болот. Жумушуңдун салмагы болот. Анан менимче келечекти да ойлош керек. И эртеңки күнгө да ишенбеш керек. Азыркы күнгө чейин канча кароо сынактарга катышкансыз? Көптөгөн кароо сынактарга катыштым. Кичинекей кезимден бери аябай эле көп. Бирок менин кароо сынактарга катышкандарым көбүнчөсү ыраазычылык баракчасы жана ыраазычылык баракчасы. Демек, текчеңиз баягы ыраазычылык баракчаларга толгон турбайбы? Ооба. Жубайыңыздын кайсы тамагын сүйүп жейсиз? Жубайымдын баардык тамагын сүйүп жейм. Тим эле жан дүйнөм менен өзү бир жүрөгү менен, мээрими менен мен келгенче күтүп бышырып берет. Берген тамагын унчукпай жейм. Ушуну чын айтып атасызбы же күлгөнүңүз эле башкача болот? Элестетип айтып атат да баягы. Чын эле айтып атам. Бышпай анча-мынча жерип. Чындыкты айтыш керек. Мен келинчегим мындай европейский тамактарды жакшы жасайт. Европейский тамактарды. Анан эмнеге европейский тамактарга көп көңүл бурасың десем, сен деген көчөдө жүрөсүң дейт. Мен жактактарда жүрүп, анан сен табитиңди табыш кыйын. Сен табитиң ошондой тамактарды жакшы көрөт деп, келинчегим мен табитим менен убара кандай тамак жасап берсем буга жакшы жагат экен деп. Анан мен келип эле ошол жүрөгүнөн жасагандыгына баа берип, ар бир жасап берген тамагын жакшы көрүп жейм. Баракелде. Жакын досуңуздун сөздөрү менен өзүңүздү сүрөттөп берсеңиз. Досторуңуз сизди кандай сүрөттөмөк? Жакын досторум мени Ташкожоев дейт. Уланбек Ташкожоев деп. Кайман атым бар, ушундай досторумдун ичинде. Мен жана эле Уланбек 2009 деп улан тобу бир катуу чыккан, ошондон бери эки атым бар, Ташкожоев анан Осмон уулу деген. Ушундай. Анан досторумдун арасында оор салмактуу эле көз караш менен карашат. Эме дешет, не деп коет эле жанагы аксакал деп коюшат, көп сүйлөшөт. Ушундай. Эгерде сизге азыр бирөө байкоосуздан 1 миллион сом которсо, эмне кылмаксыз? Эң алгач. Эң миллион сом которсо, ким которгондугун аныктайт элем. Анан эмнеге котордуңуз дейт элем да. Эмнеге котордуңуз дейт элем. Анан оюн угуп көрөт элем, оюн жакса акчасын алат элем. Анан жакпаса, кайын эме, сен эле кайыңыз деме. Кайра берип коюп келеңиз. Жакшы. Айтсаңыз, ырчы болбогондо ким болмоксуз? Ырчы болгонумда мен аскер жаатында эмгектенгенди жакшы көрөт элем. Өзү негизи солдат болгум келет. Разведкада иштегим келет. Иштемекмин деп ниет аракет кылмакмын разведкага. Анткени ал дагы өзүнчө бир кызыктуу, аябай кызыктуу, мен үчүн кызыктуу. ВДВ деп коет го мен. Башка душмандын территориясына кирип, байкоо жүргүзүп, мекен үчүн кызмат кылуу. Мен ошол жолду тандамакмын. Эми бул жүрөктөгү бир ниеттердин бири болуп кала берди. Жакшы. Демек, азыркы учурда деле оюңузда бар экен да, анча-мынча. Ооба, ойлонуп коем. Анткени
ар кайсы жерде ар кандай окуялар болот, патриоттуулугун козгоп турат экен да баары бир жүрөгүмдө. Ошон үчүн солдат болгум келет болчу. Солдат болуу мага буйрубагандыгы үчүн эми жок дегенде ушул чыгармаларыбыз менен ошо элдин арасында бейпилдик орнотуу, ошо элдерибиз ыр менен жашаса, жан дүйнөлөрү кичине жумшак болот экен, көп сөгүнбөй калат экен. Жылуулук тартылабы? Жылуулук тартылат ошондо. Жакшы. Өзүңүздү жаман сезгенде маанайыңызды кантип көтөрөсүз? Өзүмдү жаман сезгенде маанайымды көтөрүүнүн жолун аябай издейм, бирок өзү көтөрүлмөйүнчө Болбойбу? көтөрүлбөй турат да. Өзүнчө бир өтүп кетет, баягы бир аба ырайы сыяктуу да, мындай бир келет да, анан кийин бир аз сүйлөбөй отуруп турушум керек. Мен колуман келсе, мен анан мага да эч ким менин ачуум келип калганда ошо түшүнүп калышат, көбү эле сүйлөбөй турат. Мен өзүм дагы мындай тийишип сүйлөп калышым мүмкүн ачуу келген учурда. Не анан, не унчукпай эле кой, ушуп отура бересиң. Дегенде да унчукпай калса анда болду. 5 мүнөттөн кийин жазылып кетем, бат жазып. Демек, айлануу чөйрөңүздөгү да баары коркот окшойт сизден анда, унчукпай калганына караганда. Коркпойт. Мен аларды түшүнөм да. Мен да аларды түшүнүүнүн аракетин кылам. Анткени ачуу келгенде акыл кетет деген бир сөз бар экен. Бул нерсени мурун түшүнбөсөң, кийин түшүнө баштайт экенсиң. Анда да түшүнбөсөң, жашоо өзү түшүндүрүп кое турган бир ушундай бир нерсе экен. Ошондуктан ачуу деген аябай бир 3-4 тонна жүк менен кошо кармап тура турган бир аябай ушундай бир чукул сезим да. Соц тармактарда активдүү колдонуучусузбу? Соц тармактарда TikTok'о байкоо жүргүзүп турат элем. TikTok'о байкоо жүргүзүп, анан баягы сүйө беремин деген чыгармабыз TikTok'о чыккандан кийин бул ошол 500 миңге жакындап калган учурда бирөөлөр ошол бүт ошол киргизген каналдардан алдырып салды. Мен балким учурунда патент жасабагандыгым үчүн ошол өзүбүздөн же башка бир жерден муну патенттеп алышкандыгына байланыштуу TikTok'тон азыр биздин ошол ырыбыз жоголуп кетти. Өзүнөн өзү эле звук удален деп эле ушинтип жоголуп айтор эмгегибизге каршы чыккандар да бар, Кудайга шүгүр. Аларга да ийгилик каалайм. Ошондой. Анан соц тармактардан көбүнчөсү Facebook'a кирип, дүйнөдөгү жаңылыктарды көрүп. Анан ошол. Жакшы, анда бизде соңку суроо болсун. Сиздин идеалдуу бир күнүңүз? Идеалдуу бир күнүм. Идеалдуу бир күнүм мен ошол келечектегисинен деле айтып берейин же азыр айтайын? Бүгүн болуп аткан учурда. Азыркы болуп аткан учурларын айтсаңыз. Идеалдуу күнүм мен үй бүлөмдө, чөйрөдө жылмайып жүргөнүм. Эң идеалдуу. Эң идеалдуу күндөрүм ошол да. Көңүлүм ачылып, сүйүнүп, досторумдун арасында шаңкылдап, мындай кенен сүйлөп жүргөнүм мен идеалдуу күндөрүм да. Жакшы. Анан Улан мырза, азыркы учурда сиз колуңузга өзүңүз ар дайым жаныңызда алып жүргөн чогуу көптөгөн жерлерде гастролдордо, көптөгөн жерлерде ырдап жүрөсүз. Анан көрүп турган көрүүчүлөр деле күтүп калды окшойт, качан ырдап берет деп. Анан жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөрдүн урматына гитараңыздын оштосунда бир жагымдуу чыгармалардан ырдап берсеңиз, кандай чыгармаларды ала келдиңиз? Биринчилерден болуп. Бүгүн бизге кайсы чыгарманы жаңыртып бересиз? Мен эфирге келатканда же ошол кызматка бир жерлерге барганда ушул жөнүндө ойлонбойт экенмин. Анткени мен буга чейин аткаруучу болуп таанылып келгенмин. Өзүмдүн агаларымдын чыгармалары менен ушул күнгө жеттим десем да болот. Бышып жетилүү үчүн ошол акелеримдин ырларын ырдап өстүм да. Эми ушул акелеримдин чыгармаларынан эле аткарып берейин сиздерге, жалпы кыргыз элине. Сунам ырдесте деген Баракел. жакшы көрөт элем. Баарыңыздарга тең ушул ырдестин катары сунам. Бекборбиев акеме рахмат. Ушундай чыгармаларды эл арасына тим эле сонун кылып аткарып жеткизип, жана ошондой эле калтырып нешен деген огондорду жаратып келатат. Рахмат сизге дейм. Анан ушул чыгармаңызды ырдап берейин деген чыгармасы. Сунам ырдесте. Сезимдер учат куш болуп, сагындым көккө келбесең, бугумду басып турганда,
Жаңадан ыйлайт терезе сынамыр десте саңған кезде жүзің албырып күйгөндө эсте оң көзүң тартып койгондо эсте жаңгырылуу кечти жаңгырылуу кечти жаңгырылуу кечти Баракелде, браво, азаматсыз. Тегеле сиздин аткарууңузда азыр канчалаган жүрөктөр эзилечү окшойт, мээрим, я. Анан айтып өтсөңүз, биздин билишибиз боюнча өзүңүз гитарадан да тышка башка аспаптарды ойнойсуз. Ооба. Кайсыл аспаптарды ойнойсуз азыркы учурда? Мен өзү гитарист дейт, анан мен гитарист, гитара чертем, гитара ойнойм, бирок жана испаниялык гитаристтерди көрсөңүз, мисалы, алар мастер да, мисалы, мен болсо ошол ар бир инструменттен аз-аздан өзүмдүн чыгармаларыма, өзүмдүн деңгээлиме жараша үйрөнүүнүн аракетин көрдүм да, анан натыйжасы ушул болду. Азыр ошол өзүм ырдаган ырларды өзүм ушинтип аз да болсо окшоштуруп аракет кылып келесиз. Аракет кылам. Жакшы. Инструмент дайыма ырчыга жардам берет. Аспап деген дайым ырчынын канаты болуш керек, мисалы. Анткени ар жерде ар кандай учур болуп калат, ошон үчүн гитара менен же болбосо башка аспап менен, мисалы, сүйө берем деген чыгарманы ошол синтезатор Yamaha менен жазгам. Аккордеон ойнойм аз-аздан. Жакшы. Анан деги эле биз азыр өзүңүз айтып өткөндөй төмөдөгүдөй эле баягы испанчалардыкы черткенде эми аракет кылып келе жатпайсызбы? Анан азыр папирлерди четтире деп бир аракет кылдыра делеп, бирок колуңуздун кичине жаракат алышына караган байланыштуу кичине бүгүн неме деп окшойбуз, Кол кырсыктап калды, бүгүн кол кырсыктап калды. Капысынан ушинтип. Капысынан алып калды. Эми Кудайым буйрса кийинки келишиңизде сөз түрдө да бере салар дагы, чертип. Анан айтсаңыз. Канча тилде ырдайсыз өзүңүз? Мен эгерде сөздөрүн туура жаттасам ырдай берет экенмин. Жаттап ырдайсыз, Жаттап алсам да, мисалы, Хабиби януйлай секин хая. Мисалы, булар уже башка тил. Анан кытайча деле ырдай берет экенмин. Өзүм кытайча бир куплет жаттап ырдап көрсөм окшошту, мисалы. Сөздөрүнү туура жаттап, сөздөрүнө багыт берген болсо, мен бардык эле тилде аракет кыла берем. Келесенде ошол сиз жаттаган кытайча ырды ырдап бербейсизби? Улан мырза азыр аябай бир жакшы жаңылык болуп атат. Кытайча деген бизге аябай. Гитаранын коштоосунда. Ал бирок мындай бир жайыргак. Бул жана Tinger деген ырчы бар экен. Tinger деп коет экен. Атынан бери жаттадыңыз. Tinger деген ырчынын чыгармасын бир ырдап көрөйүн деп, менде өзүмдүн ушундай бир кытай тили боюнча адис досум бар. Анан ошол досум жаттап ырдап берсем, ой, сонун болуп туруп аябай деп. Анан биринчи жолу ырдайм, кандай болот экен, Мындай болчу. Анан бул көрсө мекен жөнүндө, мейкиндик, жайлоо жөнүндө экен. Жайлоонун көркү. Негизи ырды түшүнүп ырдаганда гана жеткиликтүү болот да.
эмнени ырдап атканыңды өзүң түшүндүм соң анан мен сурайм да бул эмне дегендир сүйүү жөндөр болуп калабы же кандай болуп калат кантип ырдашым керек десем ой бул мекен жөндөр деген анан жаттап бир жолу ошол бир жерге тамактанган гитарамен кирип калсак бир топ Кытай улутундагы кишилер отуруптур анан ырдап берсек хаушо деп реакция кылышты анан болот экен деп туура эле ырдаган турбаймынбы деп туура эле ырдаган турбаймын деп өзүңүз да айтып калбайсызбы мен негизи көп кырлуу таланттымын кайсы бирин айтайын деп анан ушуга дагы кошумча кылып дагы кандай бир өнөрүңүз бар эл көрбөгөн эл билбеген Улан мырзанын акындык өнөрү бар окшойт ар бир сөздү байкатасыңбы гитаранын көзүнө салып бизге баягы жагымдуу маанай тартып атат жамакчы катарында болуп жамакчылык деле жок өзү негизичи анан кандай булдан чыгар сырткаркы эме жанагындай битбокс дейм же болбосо ушундай бир өнөрлөр болот ооз менен музыка чыгаруу андай таланттар да бизде бар да азырчы ошондой таланттар биригип да мындай бир команда түзсө менимче азыр бир өзгөчө эме жаралат мисалы битбоксту жакшы көрөм өзүмчү деп сахнанын артында сопровождать этип турганды бул да өзүнчө бир эме анан мурун ушинтип битбокс ырдасам урушчу эле чоң атам жана өзүңда анан көп эме негизи аккордеон кармасам фольклор ырдап бермекмин азыр комузум болсо тоже комуз менен ырдап бермекмин ошол ар кайсыл аспап менен өзүнүн мүнөзүндө ырдап бере алсам болот ошондой энелер эң биринчи аспап кайсыл аспапты колго алдыңыз биринчи аккордеонду колго алгам аккордеонду алгансыз андан кийинкиси анан кийин гитара келди анан айтыңызчы эми колуңузда гитара тургандан кийин ошо эң биринчи жолу гитараны кайсы жашыңызда канча жашыңызда кайсы жылдары кармадыңыз бул жанагы ар бир домдун астында гитаристтер отурган бир жылдар болгон да 2000 жылдарда 95 2000 2005 мына бир 10 жыл эле болуп калды ошондой чыкпай калышты да көчөгө гитара менен отуруп двордо ырдашчу эле азыр Азия молдун астында ырдашат токтообу калбайсың мурда болсо ошондой кызыккан эле кишилер домдун астына чыгып алып жана бул турмушта болуп берет кызык күндөр ай деп ырдашат эле анан ошондойлор популярный болчу ошондо эле чыгып кызыгып анан гитара өзүмө да жагып калган ыңгайлуу чын эле ошол учурда ушундай чыгармаларды аткарып мээли билесиз баягы мырзалар айымдарга өзүнүн сүйүүсүн арнашчу эмеспи деген ырлар бар ушундай чыгармалар менен ошол убактарда канча кыздын жүрөгүн ортуңуз канча кызга сүйүүңүздү арнадыңыз айта кетиңизчи эми аны билбейм анткени мен эч кимди эле сүйчү эмесмин мен аябай шок болуп өскөнмүн кыздар таяк жейт караган убакыт деле болчу эмеспи мектепте окуп жүрүп мисалы мени кыздар наоборот жаман көрөт эле чындап жаман себеби мен аябай шок болчумун себеби тапшырма аткарган жазган бербей койсо көчүрүп жазган бербей койсо тетрадьын алып коюп ушинтип мына сага жаңылык деп раздражать этипчи эми классташтарым ошон үчүн мени мына классташтар кыздар менен билбейм может ичинен ошол кездери мени аябай эле жаман көрүшчү ошол классташтар менен азыркы учурда катташасызбы эми алар турмушка чыгып кетишти мисалычы баары тең өз жолу менен кетишти бирок азыркы күнү көрүшсө мени мисалы көрүп калышса мени жаман көрүшпөсө керек деп ойлойсуз ошондой азыр мисалы мен өзүм окуган мектебиме кайра барсам деле мугалимдерим болушу мүмкүн жаңы мугалимдер келип калган жаңы балдар келип калган ал уже такыр бөлөк заман болуп калган азыр мектепте ошон үчүн менимче алар мени көрсө таарынбаса керек мен 2-3 жерде окуп калдым айылда окудум айылда да классташтарым бар шаарда окудум аякта классташтарым бар биякта интернатта окудум аякта ушинтип анан ошо ал жаман эле жак эмес көрсө ошо жакшы адамдар таарынтып алат экен да көбүрөөкчү ооба ал болгон мектеп учурундагы жагымдуу элестерди калтырат да баягы кийин эстегенге жакшы болот эмеспи жоңузга рахмат анда эмесе биз кезекти видео клипке берсек Аяне Эгембердиеванын аткаруусунда Тилегим чыгармасы сиздер үчүн жаңырсын чыга көрөлү достор биздин толкунда жаңырды Аяна Эгембердиева Тилегим анда эмесе биз студиябыздын коногу Улан Осмон уулу менен болгон маегибизди улантабыз ооба Улан мырза айтсаңыз деги эле сиздин маанайыңыз уламдан улам көтөрүлө баштады жагы чыгармаларды чыгарайын деп турду окшойсуз азыр
Анан айтсаңыз, чыгармачылык жаатында сүйлөштүк. Анан бир аз болсо да жеке жашоо жөнүндө да бир аз маса сүйлөшө кетели. Жеке жашоодо кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, сүйгөн жарым бар. Сүйгөн жарым деп калдыңыз азыр. Байкасам аябай романтик окшойсуз. Сүйлөшүп баягы азыр эле эркелеткениңизди угуп калдым. Андан да кандайсыз эми? Кудайга шүгүр, мен бактылуу атамын бул жашоодо. Эң бактылуу инсанмын. Анткени балдарым саламат, баары тең аман эсен. Эч кимге оору менен, сыркоо менен сыноо берген жок. Келинчегим саламат, ал болсо аман эсен мени күндө үйдө күтөт. Менден өткөн бактылуу киши жок. Мен үй бүлөдө эң бактылуу жолдошмун, жана ошондой эле бактылуу жубаймын. Ата энеме сүйүктүү перзентмин, бир туугандарымдын жакшы көргөн ага инисимин. Элимдин болсо жакшы көргөн эркесимин. Негизи мен бул жашоодо эң бактылуу инсанмын. Бактыма чек жок айтор. Ошол. Жакшы, азыркы учурда жубайыңыз көрүп отурабы сизди? Мени көрөт. Азыркы учурда көрүп Азыр көрүп атат. Анда ушул учурдан пайдаланып бир жакшы бир салам, ысык салам жиберип койбойсузбу анда? Айелим, мен сени сүйемін. О, айелим, сен үшін өмір сүремін. Жаным менің, айелим. Браво. Сиз үйдө Сен мени көрүп отурсуң, айелим. Деле болот. Токтон албай. деги эле ушул азыркы эфирде эле ушинтип атасызбы же үйдө күнү түнү баягы турганда деле гитараны ала калып маанайын көтөрөсүзбү ушун? Үйдө мен атамын. Бул деген негизи ар бир инсанга берилген кесип. Мисалы бирөө үйдө жөн эле үйдө отуруп доктур боло албайт. Ооба. Ошондой эле мисалы мен үйдө перзенттерим менен, келинчегим менен бир дасторкондо тамак жеп, анан эми ырдаган учурларда ырдайбыз өзүнчө, бирок биз үйдө көп деле мындай чынын айтсак ырдабайт экенбиз. Азыр сиз айтсаңыз анан ойлонуп атам. Бүгүн барып ырдайынчы дебесизби? Бирок эми перзенттеримдин арасынан да, ушул кыздарымдын арасынан дагы ушу музыкага жан дүйнөсү тарткан, азыр мисалы балдарымдын баары тең ошо жылбай термелип карап отурушат. Ошо негизи ошол ата үчүн бакыт ошол перзенттеринин саламаттыгы, анан баягы эркектик жеке бакытка болсо келинчегиңдин саламаттыгы, балдарың үчүн болсо апасынын саламаттыгы, анан ошол амандык экен да эң чоң бакытчы, негизи чоң бакыт амандык. Жашоодогу калган учурлар булар сыноолор. Келип кете берет. Жакшы күн бир күн бүркөлөт, бир күн ачылат, бир күн караңгы болот, бир күн жарык болот. Ошол. Баракелде. Сонун жооп болду окшойт, Ооба, анда биз учурдан пайдаланып жубайыңыз тууралуу айтып берип калдыңыз. Сизден бир жагымды суранбайлы, ыр суранбайлыбы? Мейли. Анда жалпы жубайлардын урматына, урматтуу акелер, урматтуу агалар, сиздер да жубайларыңыздарга ушул ырды арнап коюңуздар. Ушул Бекборбиев агамдын чыгармасын эле жакшы көрөм. Жубайым деген ырды ырдап берейин. Анда жалпы биздин үй бүлөлөр үчүн баарыңыздар тең бактылуу болуңуздар. Жаз келди, мынакей жадырап көктөм чыкты. Бүгүнкү күндөгүдөй дайыма жайдар болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен сак саламат болуңуздар. Мен да үй бүлөм менен аман болоюн деп. Кеттик анда эмес, Бул дүйнөм бул өмүрүм сени менен ырысым ырыскымда сени менен seni менен күлкүсү балдарымдын сени менен бактылуу көзүрмемде сени менен ак сүйүү менен алганым жубайым сен. Menен obayım tartarım sen. Ahündün günü buda koşkanayım sen. Oru bağlayım, gülüp çırçıdayım, süygönüm jubayım sen. Oru bağlayım, gülüp çırçıdayım, süygönüm jubayım sen. Süygönüm jubayım sen. Азамат, кандай гана сонун чыгарма болду,
байкап атасыңбы, жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт го, жандуу аткаруу токтогон сайын биз ушунчалык сүйүнүп атабыз. Ооба. Анан азыркы жерде айтсаңыз, деги эле сиздин чыгармачылыгыңызды уга турган болсок, көпчүлүк басымы баягы муундырлар да, терең ырлар, мааниси терең ырлар, агырган айтканда. Анан сизден баягы шаңдуу чыгармаларды күтө алабызбы? Мындай өзүбүздүн тилибизде. Даң-даң. Улан мырза, ушунча болуп калды, эми ушу шаңдуу кайрымактан бир чертпейсизби? Көпчүлүктүн суроосу боюнча болсун. Кудайдан айткан маңдайга дос деген ыйык куш болот. Бир болгон жаман жакшыда дос деген сендей дос болот. Дос деген сендей дос болот. Барга өппө, жокко чөппө достум. Бары төт бары калат экен достум. Кабарым сага ден соолугуң болсун. Азмын ушундай бул достум. Кыскасы ушундай бул достум. Браво. Демек, бул менин суроомо жооп болду окшойт, күтсөңүздөр болот деген. Жок, эми ушундай кыскача. TikTok заманы. Баары бир баягы муңдуу лирикалык ырларга басым жасайм дейсизби? Мен эми андай чыгармаларды деле ырдап аткарып, мына азыр жасап койгон толтура ырларым бар да, мисалычы кыргыз тилинен сырткары орусча сөз жаздырып, мындай шаңдуу чыгармаларым бар, бирок кантип ырдайм, сахнада кандай кыймыл аракет кылыш керек. Мен өзүмчө эле ошол негизи ошол нерсени ойлоп кыжалат боло берет экенмин, кыжалат болбошум керек негизичи. Анан бар негизи шаңдуу чыгармаларым бар. Балким ушу көп кырдуу ар тармактан ушу ырдаган аракет кылып атам өзүм деле. Балким арада ошол шаңдуу ырлар кошулуп калат. Анан эми чындык бул жай айтканда түшүнүлөт да. Мисалычы бир нерсени айтсаң, ошол чындык болсо, жашоо жөнүндө болсун, сүйүү жөнүндө болсун, негизи чындыкты да бирөө ырдап турса ушундай бир обондуу кылып, кайрыктар мененчи анан шаңдуу ырдагандар толтура. Шаңдуу. Жогоруда айтып атпайсызбы, менин ырларым көп, баягы даярдалып койгон депчи. Кайсыл убактарда жазасыз? Негизи илхом кайсыл убактарда келет сизге? Мен качан келесиз деген убактан даярданам. Көбүнчөсү студияда кечинде болуп калам. Анткени эргүү ошондой учурларда келет. Биз деги эле мен өзүмдүн чыгармачылыгыман сырткары да ушул студияда эмгектенем да. Кинолорго интершум жасап, аранжировкаларга, шөкөттөргө жардам берип, бек вокал алып берип, айтор ошол өзүбүздүн аудио студиябыз бар, ошол жерде иштейм, күнү, түнү, иши кылып көпчүлүк убактым ошол студияда өтөт экен. Анан студияда олтурганда эле илхам бала бербейт. Студияда олтурган кезде да башка ойлор келип турат. Анан эми илхам ошол көбүнчөсү билбейм, мен үчүн ар кандай убакытта келет экен. Маанайыңызга жараша. Ооба, настроенияга жараша. Эң сонун болду. Эми Улан мырза, бүгүн келип берүүгүзгө сизге рахмат айтабыз. Сиз менен дагы да бир сүйлөшүп отуралы деди келек. 1 саат убактыбыз билинбей эле 15 мүнөттөгү деле өтүп кетти окшойт эми. Бул учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берели. Бактылуу өмүр жок, бактылуу көз ирмемдер бар деп коет экен биздин даанышмандарыбыз. Анан жашообузда ылайым бактылуу көз ирмемдер көп болсун. Эли журтубузда тынчтык, мейкиндик өкүн сүрсүн, тынчтык болсун, элибиз ынтымакта болсун. Журтубузда дайыма ушундай шаңдуу чыгармалар жана ушундай бир ырдын эле баягы жаңыруусу болсун, ыйдын жаңыруусу болбосун. Жараткан Кудайым мына жакын арада Рамазан айы келатат. Баарыңыздарды тең ошо кирип келе жаткан Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өлбөгөн жазга жан келет деп, жаз келет деп, жазды ким тосуп алган болсо, кийинки жыл жазга да ушундай бүгүнкү күндөгүдөй жаш бойдон жетиңиздер. Сиздерге рахмат. Эл менен биздин ортобузга көпүрө болуп,
Эл менен бизди байланыштырып турганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Биринчи канал дайыма биринчи сиздер, дайыма алдыдасыздар. Сиздерди жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен көрөбүз. Дагы да шаңшып, дагы да болсо зоболой беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Элим аман болсун. Сиздер аман болуңуздар, биз аман болойлу. Бар болуңуз. Сиздин келипиңизге рахмат айтабыз. Рахмат. Ооба, сиздердин кызматыңыздарда алдыдагы өтүп кеткен 1 саат бою Арген жана мен Мээрим болдук. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бар болуңуздар.